Assalamu alaikum agayın. Bugün hem 8. aya var. Erten menen erte tur telefonumda qarasam, narından salışkan eken. Mamleketlik jana partiyalık kısmatker gesindegi Kadırakun Basarbaev'in 90 жылдыгына çakıruuda. Anan uşundan ulam Kadırakun Basarbaev'ti görgöm, bilgem. Anan keyin al kişinin bir özgöçölüktörün jönünde de жазсамбы деп жүргөн ойлорум бар эле. Ошондон улам анан мындай чыгып айтканга туура келип атат. Анын айтуунун да bir себеби кечээ 7 ая бар мына улуу Октябрь социалисттик революциясынын туулган күнү, биздин балалыгыбыздын ай жаркын майрамы, социализм биздин тагдырыбыз. Тагдырды бирөөлөр бербейт өзү. Тагдырды адам да колу менен жазай албайт. Эми социализм нураны бар болчу, биз турмушубузду өз колубуз менен жазайбыз деген ураандар бар болчу. Андай эмес экен. Тагдырды улуу жараткан берет. Ата эне берет. Анан кийин баягы кыргызча айтканда маңдайга жазылат. Анан эми албетте мынабу бийлик дагы тагдыры роолойт. Таң уулайт. Же болбосо жүктөйт. Бийлик формациялык системаларда. Анан кийин эми тагдырды кол менен жаза бет деген өзү жалган сөз. Эми улуу Айтматов айткандай күн сайын адам болуу, аракет кылуу, анан жакшы турмушка, жакшы билимге, жакшы пейилге умтулуу да. Анан эми ушул тагдырды кечээ ушул социализмди жамандаган посттор көп чыгып атат. Мына сүйлөгөндөр жазып атат, ар кандай шылтоолоо социализм жамандашат дей. Ал биздин улуу тагдыр да. Ал тарыхыбызды эч ким аны кайра реставрация жасай албайт эч ким. Ремонттай албайт. Бүттү ал тагдырың. Жамандайсың бизде. Биз ушундай эле жаман адат бар да. Бир калыстык менен социализмдин кыргыз элине тийгизген жакшылыгынан, жамандыгынан деп салмактап жазып, менин оюмда жүрөт ошол мен көргөн социализм деген тарыхый эсселердин топтомун жазып жүрөм. Анан ошондо өзүм көргөн, өзүм башыман өткөргөн, уккан, аныктаган, далилдеген фактылар менен жазам аны. Мен ошентиш керек, анан дүңүнөн эле сого бербей. Социализм мындай болгон, социализм андай болгон. Социализмден кыргыз эли мындай деңгээлге да чыккан. Анын жакшылык жактарын да көргөн. Албетте кечээкү репрессияны эстеп атабыз, анын кандуу жылдары да болгон. Ал турмуш тагдыр. Эми ушул Кадыракун Базарбаев ким болгон деген суроого келеличи кыскартып, жумгактап айтып. Кадыракун Базарбаев өзү мынабу анда Тяньшан районунда мен бала кезде азыр Нарын району дейт, Миңбулак деген айыл бар. Кезинде Куйбышев атындагы колхоз болчу. Ошо Миңбулак аты айтып аткандай, чоң дөбөдөн, адырдан ажайып булактар чыгат ошол жерден. Кызык, абдан бир кооз жер да. Булактар оргуштап эле чыгат. Ошол айылда төрөлгөн Кадыракун Басарбаев. Ал айылдан эми белгилүү ошол аймактан кимдер чыккан? Өзү Тыным Сейит туруусу булар. Тыным Сейит барып анан мынабы Ал Сейит, Тыным Сейит болуп анан бугат алып калган. Бир кылжырдын балдары, Сарбагыш, бир туугандар. Эми ушу Тыным Сейиттен анан Миңбулактан чыкканын мен билгенден өнөргө жуук айтайынчы. Кадимки Тыныбек манасчы чыккан. Алп манасчы Тыныбек Жапый уулу. Эмне деген манасчы болгон эми бул аңыз абдан жомок кылып айтылат. Анын уулу Актан Тыныбеков бизге кийин социализмге жеткен киши. Бул киши көп жанагы мен көчмөндөр оюндарын изилдеп жүргөндө ошол Актан Тыныбектен башка эч ким жазбаптыр. Ушу кишиге абдан өнөрлүү киши болгон экен, комуз черткен экен, көп эмгек жасап кеткен. Анын уулу мына эмгичекти арабызда жүрөт Табылды байке Актанов. Эл артисти. Анан кийин Көкөтөй Чечен деген чыккан. Мына чечендик айтыштар болгон. Эми айтыштын түрү болгондо ошол манас айтыш, жанагы комуз чертип ыр менен айтыш, андан чертпей эле айтыш, анан чечен айтыш деген ушундай айтыштар болгон. Ошо Көкөтөй Чечен деген кандан бектен тартынбаган абдан каражаак киши болгон экен. Ошол акыйкат киши Көкөтөй Чечен өткөн. Анан берки бер жагынан карасак, мынабу партиялык кызматкерлерден белгилүүлөрүнөн арабызда жүрөт азыр Кемел Ашыралиев, Кемел байке. Ашыралиев ошол айылдан. Осмонов Асанкул деген эл артисти болду. Брежневдин ролун аткарган кезинде Дың жер деген спектакльде. Абдан жакшы киши эле. А кишинин иниси
İnisi жүрбөйбү, Чоро Думанаев. Kino yıldız bolgon kesinde. Hazır arabızda жүрөт бул байкебиз. Асан Жакшылыков мына биздин калемдеш эл акыны байкебиз. Ошол айылдан чыккан. Андан кийин менин туугандарым, кийинки апамдын кайын журту ошол Миңбулактан болгон. Мына Темирбек Эралиев деген областтык кызматкер болгон жакшы таекем бар эле, таекебиз. Күмүш Туранова деген белгилүү, мына Кыргызга белгилүү аял кызматкер. Аял затынан чыккан кыйын кызматкерлер. Анан ушундай мен билгенинден ушундай кишилер чыккан. Кадыракун байке ошол айылдан болгон. Кадыракун байке деп айтып калганым, бул кишиге мен 2-3 сапар өмүрүндө 2-3 сапардан көбүрөөккө жолукканмын өзү. Эми мен бала кезде эле Кадыракун Базарбаев жөнүндө көп аңыз сөздөр айтылчу. Ар кандай аңыз сөздөр. Анан Тянь-Шань райкомунун биринчи секретары болуп турган. Андан Кочкор райкомунун биринчи секретары болгон. Ошол Кочкор райкомунун биринчи секретары болуп турган 70-жылга чейин, 60-60 жылдардын аягында ошо кездерде бир аңыз сөзүн айта кетейин. Мынабы кадимки Турдакун Усубалиевдин атасы Усубалы аксакал эшек минип жүрчү экен. Өткөндө эшек мингенде намыстанып атат, бирөө мага жооп жазып. Эшек минген. Эшек деген биздин тоолу тетиги Атбаш районунда да эшек жеткен кезинде. Себеби ал кезде жергиликтүү бийликтер, Москвадан эле буйрук берилбептир, кийин карасам. Чочоңдогон эле жергиликтүү бийликтер ат мингизбей, мына менин атам саяпкер киши болгон, күлүк ат таптаган. Ошо жалгыз атын чоңдордон катып жүрүп өттү, жана Танабай Гүлсарыны каткандай да. Ошол эшек минип калышты аксакалдар, мына мен бала кезде. Айласы жок, эшек минип калды. Анан Усубалы аксакал эшек минип жүрчү экен, ошол 80 таяп калса керек, а киши 100гө таяп кетти го кийин. Анан өзү такыба киши болгон Усубалы. Мен көп сурагам кезинде баргам ошол айылдарга. Такыба киши болгон, абдан такыба дегенде кыргыз түшүнөт да. Тартиптүү киши болгон деген, диний киши болгон өзү, динге берилген киши. Намаз окуган. Анан ошондо жүргөндө анан Кадыракун Базарбаев бир ак жал сары жорго алып келип тарткан дейт, жабдыктары эр токуму келишкен. Ата, сиз эми өзүбүзчө айталы, падышанын атасысыз, бул эшек минген сизге жарашпайт. Мо жоргону минип жүрүңүз десе, Усубалы аксакалдын нарктуулугун карабайсызбы? Ошол атайын жоргосун минип тигиндей бастырып, анан кайра келип, анан түшүп батасын берген дейт. Айланайын, ушу дилиңе рахмат. Эми мынабы мен эшегим ылайыктуу. Жоргоңо рахмат, эшегиң ылайыктуу, мен карыдым, анан каалаган жерге түшөм. Каалаган жерден намазымды окуйм. Анан тойтто эле талап кылбайт экен бул эшек. Эми намыстанбап атыр. Анан эми намыстансаң бул жоргону мингизсең, мага ушу сендей бир колтуктап мингизе турган азаматты кошуп беришиң керек. Андай колуңан келбейт, айланайын. Анан ушу Турдакун экөөңдүн заманың башка. Аман жүргүлө ишиңер оңолсун деп батасын берип, нарктуулук менен өзүнүн жанагы жолу менен эле анан жолуна салган да. Бул эми Кадыракун Базарбаевдин кошоматчылыгы деп айтсак да болот. Кезинде ошентип айтылып жүргөндүр, бирок эрдиги бар ушул жерде. Намыстуулугу бар да. Намыстуулугу бар, албетте. Ошо жоргону мингизип атат. Бул кыргыздын андай намыстуулугун ошол Совет районуна, ошо Кашкор районунан Совет районуна, азыркы Каракулжа районуна биринчи секретар болуп барган. Мына ошондо үйүнө барган, анын ыраты менен келейин. Ошол Совет районуна барганда жыйналыш өткөрөт. Райкомдун пленумун өткөргөндө караса баары допу кийип отурат экен. Мына допу кийет десе, ал жакта кийин намыстанып атпайм, мен сүйлөсөм. Ай, мен 74-79 жылы Ош педусун окуп жүргөн кездерде Ошто кыргыздар анда санда эле калпак кийген кишини көрбөсөң бүт жанагы өзбек допу кийчү. Өзбекче чалып сүйлөчү, мода болчу. Анан аялдар деле шайы иштан көйнөк кийчү. Муну тарых өзү тандырбайт. Анан ошол жанагы эки серпиштен кийин, эки жаңжал согуштан кийин, ачык эле айталы, кыргыздар өзүнө келди. Мына улуу жараткан бар экен, кыргыздын да кудайы бар деп мен айтып жүрөм. Ошол кыргыз эли, түштүк тараптагы кыргыз эли өзүнүн урук тамырына эртелеп келди. Азыр түштүк аймагы абдан патриот, жаштарынан өдө. Мына бу башынан тагдыр өткөндө ошондой болот эл. Кыргызчылык деген, кыргыз намыс деген бар. Кадыракун Базарбаев анан калпак кийгизген ошо. Анан ошо мына азыркы президент болуп кетти го бизде. Сооронбай Жээнбековдун атасы Шариф аке белгилүү киши болгон. Шариф аке жөнүндө да мен көп айттым ошо Сооронбайдын учурунда. Шариф аке Патриот Союздун
директор болгон. Анан төрөгасы председательдеши, анан чакырып келип анан Шарипке айткан экен, давай тап калпак. Мына улар карпак кийгизелди, анан кийинки келген жыйналышта калпак кийгизген. Бул эрдик эме эмне? Ошол кезде СССРдин күйүп турган кезинде, чоктой болуп турган кезинде коркпой этпей, улутчул десе ушундай болор. Болот улутчул деп, эмнеге ошондо улутчул деп камалбай калганына мен таңым бар. Анан а киши дагы ат мингизген. Ошол эле биздин айылдагыдай Каракулжада дагы чалдар эшек минип жүрсө токтотуп алып, мен Тагайдын балдары, силер Адигененин балдарысыңар, аталар эмне, абалар эмне эшек минип жүрөсүңөр десе, алар айтып тур, айкон балам, бизге улуксаат жок ат мингенге. Ушундай десе, мен улуксаат бердим. Мына ат мингиле деп, ошол ат мингизген. Мынабу улутмандык дейт. Азыр деле биз көлөкөбүздөн коркобуз. Ушул эгемендик алганыбызга 32 жыл болду. Дагы эле Москванын көзүн же башка жактын Арабиянын көзүн караган кишилер көбөйдү бизде. Азайбай эле. Же арабтарды карайт, же Москваны карайт, же башканы карайт да. Же Кытайды карайт, бирдеме берип койсо. Же ошонун жанагыдай диний ар кандай шарапаты менен фанаттар көбөйдү да. Андай эмес, Кыргыздын жеринде, Кыргыздын ата-бабабыз алып берген жерде өзүбүздүн намысыбызга келип, Манастын урухунда анан тамырыбызга келишибиз керек да. Ошондо биз кыргыз болобуз тууган. Мына Кадыракун Базарбаев ошондо үлгүнү көрсөткөн кезинде. Анан эми мен жанагы дагы бир тамашалуу хикая айтайын. Мына Алайкуга чейин бардым беле. Алайку бул кеткенде Москва сол кетет деген ошондо шакаба сөз бар эле, мындай азиз сөз дейли, шакаба эмес, азиз сөз. Ал себеби алайкулуктар тоолуктар мына. Биздей тоолуктар, тоодо эмне болот? Эл психологиясы ачык болот. Анан анча-мынча тиги басынтууну тигиндей мындайды эркин сүйлөйт, басынтууну көтөрө албайт. Алар Москвага жашчу илгери. Сөйлө. Анан Алайку бул кеткенде Москва сол кетет деген ошо Москвага арызданышчу сөйлө. Анан Москвадан десант келчү, текшерчү, биздин нарында да ошондой болчу. Анан Алайку бул кеткенде Москва сол кетет деген сөз, азиз сөз ошондон калган. Анан Алайкуда бир имиш жүрөт да. Ушул Кадыракун Базарбаев бизден алтын эгерди алып кеткенде, эгер деп диалектик менен айтып атат, эр. Ана кезинде ал уламыш мындай болгон экен, кезинде бир бай кашып бир кулакка тартылып кетип атканда ээрдин кашына алтынын куюп кеткен имиш, жана ичине көңдөй да, ээр жыгачтан чабылат да, дүмүрдөн, карагайдан кесилип жасалат, ошонун ээрдин ичин көңдөйлөп туруп, анан ошого алтын уютуп каткан имиш. Ал ээр табылбай жүргөндө ошо Кадыракун Базарбаев таап алып кеткен экен. Анан эми бул аңыз сөздү мен кийин изилдеп, өзүнөн сураган жокмун, эми сурай алган жокмун, аны кийин элден сурасам, өзүндө эле көрүп калдым. Кадыракун Базарбаев 80ге чыкпай 70-тин канчасында өтүп кетти дүйнөдөн. Мындай эле эл катары жашап жүрүп өттү. Орой айтканда көрүн алып кетмек беле алтынды. Мындай чыгарат эле го алтынды бир жерден. Ал жөн эле жалган бир азиз сөз болсо керек деп ойлойм да. Анан мен Кадыракун Базарбаевдин 76-77 жылдарда болсо керек, Агиненин балдары сатып алды Мамбеткулов деген. Ошол Кадыракун Базарбаев, Мамбеткулдар бир тууган экен. Ошо баласы Сатыш менен чогуу окудум. Сатыш менден 1 жаш, 2 жаш улуу, мурдакы курста окучу. Анан экөөбүз абдан ынак болчубуз. Ынак. Сатып алдын атасы да топосчу болчу тоодо. Мен чоң атам жайлоолоп жүргөн көчмөн абышка. Анан ошондой психологиядагы балдарбыз да. Абдан ынак болуп, бир креветте жатып, мен үйдө жашай, жемкинде жашаганда баягы жатаканага келип калсам сатып алды кетирбей. Ошондой бир ынак элек. Анан азыр тиги нарында пенсияда ардагер, мектепте директор болду, кыргыз тил мугалими Сатыш. Күлсө оосунан жүрөгү көрүнгөн ба, казак айтмактай. Абдан жакшы аке досум бар, байке досум. Ошол киши экөө бир тууган болгон. Анан Сатыш ошол Кадыракун Базарбаевдин үйүндө жүрүп мектепте окуган экен. Анан кийин айтып калды, бир каникулга барып, жайкы каникулдан келсек, Дүйшөнбек, мен паспорттук метрикатым Дүйшөнбек жүрү, сен күйөө жолдош болосуң, Кадыракун байкемкине барабыз деп. Кадыракун Базарбаев деген аңыз болуп жүргөн сүрдүү киши мен үчүн агесте. Анан ошондо Сатыштын эжеси бар, эки эжеси бар эле мыкты. Алар өтүп кетти, кайран кишилер. Жаңыл Токон деген. Эми өтөлөгү болсо мен кечирим сурайм. Жаңыл эже өтүп кетти деп уккам. Абдырайым жезде Жаңыл эженин күйөөсү Лейлек тараптан болгон, абдан жакшы жездебиз бар эле. Мындай ак көңүл бизди эркелеткен студент кезде.
Ошо кишилер болгондон 2-3 машина менен Каракулжага барганбыз. Мен Каракулжаны биринчи көрүшүм ошол абдан мыкты жерде да, Каракулжанын борбору. Анан барсак ошол жанагы адырлуу тоолордун мындай секисиндеги Каракулжанын борборуна барсак, ошол борбордук аймагында жер үйдө турат экен, аса бинакта. Чоң короо жай, кирсек ушу роза гүлдөрү жайдын күнү барганбыз. Тирүү элик басып жүрөт короосунда. Бакма элиги бар экен. Мен баягы мергенчилердин уркунан абдан көзүмө ысык көрүнгөн да, элик жүрсө короодо. Анан кийин тоок үндүк багат экен, ошо биринчи секретарь. Эми ал кожо көрсүн эмес, өзү эле багат экен ошондой. Анан айрыкча ушу Кадыракын Базарбаевдин зайыбы Бурмаш эже абдан мыкты адам болгон. Мен 2 жолу көрдүм бул кишини. Анан а киши жөнүндө айтылчу, ушул эрди эр кыла турган зайып дейт го кыргызда. Эрди жер кыла тургандагы аял дейт. Ошол эрди эр кылган зайыптардын уркунан болгон да Бурмаш эже. Абдан жакшы киши болгон. А кишинин сиңдиси мени окуткан Зоя эже, орус тил мугалими болгон биздин айылда. Зоя эжебиз. Анан ошол Бурмаш эже көлдүн кыздары болуш керек булар. Көлдүн кыздары менчи көлдүктөр болуш керек. Анан Бурмаш эже тосуп алды, анан Кадыракын байке келди. Анан сөздү кыскартканда абдан сүрдүү киши, биргөөсү айнектен жанагыдай пластиктен деп койчу, анан сүрдүү карайт, өзү ночо мындай ак жумал келген, өзү келбеттүү киши. Анан келип баары сүрдөп турабыз. Анан келип анан киргизип, анан залы 50дөй киши бар экен, ошол залына отургусуп, анан менин жанына отургусуп, анан сүйлөп атат. Мына сатыш деген өзү коркок деп сүйлөп атат да, инисин эркелетип. Мына Бурмаш жеңес экөө мен тияк бияка кеткенде илгери кичинекей балдар кичинекей, анан короонун дарбазасы кыйч этсе, сени ач бирөө келди деп коркуп ошо жеңес экөө бүжүрөшүп отурчу экен. Анан мына үйлөндү, эми үйлөнгөндө мен турганда тетиги лейлектен албайбы, таластан албайбы, көлдөн албайбы, анан кошунасын, классташын сүйрөп кирип алыптыр деп тамашалаганда, ал классташы сатыштын колуктусу өзүнүн классташы экен, ал Дайыр бүбү деген жеңебиз. Анан ошону кеп кылып тамашалаганда, анан бир кезде жанында отурам да мен, анан эмне ичип атасың деди. Мен жаш эле баламын дем. Жаш болгондо 4-курстарга барып калганбыз, 3-курстарга. Анча-мынча оокатка аралашып калганбыз. Анан мен шампан ичип аткам муртап. Шампанды аялдар ичет. Беркисинен ич деди. Анан куйдуруп, берки күчтүүсүнөн ичирген да. Ушундай эр мүнөздөрү майда көрүнгөн менен ошондой бир чоң калибрдеги жүргөн мүнөздөрү болгон бул киши. Андан кийин анан тетиге эмеге барат бул киши. Таласка биринчи секретарь барды. Анан кийин кайра куруу келди. Усубалиев партиядан чыгып, аны Усубалиевди куугунтуктагандарды Масалиевден көрүп жүрөт. Жок, андай эмес. Ал кезде Горбачевский саясат жүрдү бүттү. Союз боюнча. Бизге жана Москванын десанттары, орус улутундагылар келди. Киселев, Рябаков деген КГБнын чоңу. Мына ошолор келип Абсамат Масалиевке ээ бербей эле алар башкарды Кыргызстанды. Мына ошолор анан Усубалиевди артынан түшүп, жана партиядан чыгарып, Усубалиевдин кадры деп, анан ушул Кадыракын Базарбаевди дагы партиядан чыгартышкан. Бир жалган жала менен. Тиги бир келин менен ойноп койгон, анан Папытка деген. Папытка дейт да орусча айтканда. Анын өзүнө барса 108 деген жаман статья менен камалчу. Папытка деп анан шантаж кылып партиядан чыгарткан. Ошондо көргөн мен, кабагым кашым дебей жүргөн баатырлыгын. Партиядан чыкканда кезде эсирдин убагында траур болуп калчу көп кишиге. Жүрөгү жарылып өлүп кеткендер болгон партиядан чыкканда. Инсульт болуп калгандар болгон. Ал киши жаркылдап жүрдү. Баягы айнек көзүн жаркылдатты деп тамаша менен айтайын. Анан кийин бул жаңы заман эгемендик алганда келип анан тиги Нарынга барып, жана Токой чарбасы, жана экология дегендин Каратал Жапырык деген бир кооз жер бар, берки Долоондун өтүп ашып баратканда оң кол жактас. Соңкөл менен ошо Долоон жанагы биздин Карынкүр деген Капчыгайдын ортосунда кооз жер бар, табияттын бир кооз. Ошол жерди корук кылып атайын, заповедник. Ошон жетектеп жүрдү. Анан Кадыракын бие байлатып алып баягыдай эле деди. Мен ошол кездерде анан Нарындан жолуктум бул кишиге. Сиз жөнүндө жазайын, айтып бериңиз десем, убакыт тар болуп калды. Анан мен Далман таптап үйүңүзгө бардым эле кесинде. Ушундай десем, эми иним агесте ушундай иштер болгон, эми аны эл билет деп өзү скромный киши болчу, баягы набаттуу киши болчу. Аны майдалабай анан жанагыдай бир
чала чарпы сүйлөшкөнбүз. Анан кийин жана бурма шеже жөнүндө айтып калдык. Эми ал кишини мен кийин сатыш дос келип, сатып алды келип, 90 канчанчы жылдардын аягында, 90 жылдын аягында төшөктө экен. Ошондо барып бурма шеженин колун кармап, мен коштошуп сүйлөшкөнмүн. Анан абдан жакшы, мыкты эже эле. Ошол эрди эр кылган. Мынабы чоң кызматкер, кандай кызматкер же кандай адам болсоң дагы үй бүлөнүн аялы. Мына аялы жана тыл болот, оорук болот. Ошол оорук, мыкты тыл болгон бурма шежени бүгүн эскерип коюшубуз керек. Балдары бар. Анан бүгүн эми 90 жашын өткөрүп атыптыр. Кадыракын Базарбаев жөнүндө кандай айтабыз? Ал албетте социализмдин убагында бир жактуу кызматкерлер болгон, ошондо деле коркогу болгон, ошондо деле саткыны болгон, ошондо да ушундай Кадыракын Базарбаевге окшогон баатырлар болгон. Аны кийин Бекмамбет Осмонов жөнүндө айтсак болот. Мен Жумгалбек Аманбаев жөнүндө жазсак айтам деп жүрөм. Ушуларды кийин сериалдап айтабыз. Ошондой эр көкүрөк, улутман, улутчул, өзүнүн мекенин жанагыдай ошол орус бийлиги дейли, Москва бийлиги дейли, СССР бийлиги дейли, ошондон жазганбай ачык жүргөн кишилер болгон. Ошонун бири Кадыракын Базарбаев. 90 жылдыгы кут болсун дейли. Жерде убакыт болсо барарбыз. Аманчылык болсун.